ошо өзүм жасалган садак, бул садактын көп түрлөрү бар. Аны жумшак булгарды жасаса болот, катуу моундай кылып жасаса болот, ат үстүнө далдын аркасына илген, капталга илген түрлөрү көп да мунун. Эми баягы кимге кандай керек болсо ошого жараша жасайбыз да. Бул жөө туруп аткан садак. Кыргыз элинин улуу жана көнөргүс өнөрү устачылык. Элибизде турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды, ошол эле идиш-аяктан тарта курал-жарактарга чейин жыгачтан жасашып, устачылык өнөрдү мыкты өздөштүрүшкөн. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи Салбурун федерациясынын мүчөсү Кубан Томотоев да дал ушул өнөрдүн ээси. Бул өнөр алектен 20 жылга баратат, 20 жылдап жакындап. Мурун деле азыр деле булгардан иштеп, булгары менен иштейм да, картина тартып булгардан. Анан эми бул Салбурун федерациясы ачылып кандан баштап, анан ушу жагына да аралашып кетти да. Өзүмдүн специальностьтем архитектор. Ошол архитектураны бүтүргөм. Архитектор деген почти художник, уста дегендин эч айырмасы жок да, бардык жагын жасаса болот. Булгарыдан жана жыгачтан атайы жаанын жабдыктарын жасап, түрдүү жебелерди, садактарды жасай турган чакан ишкана ачып алган Кубан мырза жаанын жасалышын айтып берди. Бул каркаста ошол эле клен ийилген, бул жыгачы ручкасы ортосунда. Анан бул илгерки жаанын эмеси, скелети деп койсо болот да, мындай айтканда современный каркас деп коет да. Илгерки биздин көчмөндөрдүн жаалары мындай сложно составной деп, баягы биокомпозит деп аталат да, баягы современный ат менен. Анын себеби мындай болот. Ортосу жыгачтан жасалган, анан алдыны көздөйт, наоборот тескери ийилип турат. Ошо артка чойгондо күч ошондон берилет да, анан кыска болгон көчмөндөрдүн жаалары. Анан могул мүйүз, текенин мүйүзү. Бизде козерог деп коет, тоодо жүргөн текенин мүйүзүнөн жасалган биздики. Бул жаанын аркасына чапталган. Мындайынан. Бул артка тартылат жаа. Мүйүз деген азыркы современный тил менен айтканда пружиналын ролун аткарганда, бул кысылып келип туруп кайра түрткөн. Тарамыш болсо бет маңдайына чапталат, ошол эле клей менен сиңирип. Ал деген мындай айтканда азыркы кездеги резинканын ролун аткарат да. Чоюлуп келип туруп кайра тартат. Мүйүз болсо кысылып келип туруп түртөт да. Ошо ата-бабалардын ойлоп чыккан эмеси, ушундан ошол кезде эле кандай акылдуу адамдар болгон да. Өзү да жаа атуу боюнча бир катар мелдештерге катышып, ийгиликтүү орундарды багындырып жүргөнүн айтат. Өзү колдонгон жаасын жана башка жасалган жебелерин интип текшерүүдөн өткөрүп турат экен. Тахмина Кинжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.